Билими күчтүү дүйнө кезген жаштар. Борбор Азия университети кыргызстандык студенттерди жыл сайын чет өлкөлөргө жөнөтүп турат. Мындай мүмкүнчүлүк окууда ийгилик жараткан улан кыздарга берилет. Ушул жыл эле 4 студент АКШнын Лос-Анджелес шаарында өткөн кинофестивалга катышып, Улуу Британиянын Кембридж университетине барып тажрыйба топтоп келишти. Борбор Азия университетинде башка мамлекеттерден келген студенттерге дагы өзгөчө мамиле жасалат. Алардын ар бири кезек-кезеги менен өзүнүн мекени туурасында айтып, окуу жайдын ичинде чакан иш-чара өткөрүп турушат. Эдгар Уангира нарындагы Борбор Азия университетинде билим алуу үчүн атайын Кениядан келген. Учурда 2-чи курста окуйт. Университеттин салтына ылайык ар бир студент кезек-кезеги менен өзүнүн мекени туурасында айтып, чакан иш-чара уюштурат. Бул ирет кезек Эдгар Уангирага жеткен. Эдгар Уангира окуу жайдын студенттерин Кениянын каада салт, маданият, географиялык түзүлүшү, тарыхы жана башка өзгөчөлүктөр менен тааныштырды. Ал толу нарынга Кениянын Момбаса шаарынан келген. Ал жактын жылуу климатына көнгөн жигит. Кыргызстанга алгач келгенде кыйналганын айтат. Ал туулуп өскөн Момбаса шаары Тынч океандын жээгинде жайгашкандыктан абасы нымдуу жана күн ысык болот экен. Ал эми нарынга келгенде биринчи жолу катал аба ырайын көрүп, катуу үшүгөн күндөрүн азыркыга чейин унутпайт. Башында суукка туруштук бере албай чүнчүгөн жигит учурда тоолуу өрөөнүн климатына көнүп, ал тургай көптөгөн жаңы досторду да тапкан. Алгач нарынга келгенде шок абалда болдум. Абдан үшүгөм. Башкалар жеңил кийинип жүрсө, мен каттап кийинип деле үшүй берчимин. Азыр болсо көнүп калдым. Өзүңүздөр көргөндөй футболкачан жүрөм. Кыргызстанды жакындан билүү үчүн жергиликтүү улан кыздар менен достоштум. Алар өз мекени туурасында мага кызыктуу жана пайдалуу маалыматтарды айтып берип турушат. Ал эми нарын шаарын болсо беш колдой эле билип калдым. Алгач Борбор Азия туурасында Кенияда окуп жүргөн Тажикстандын жарандарынан уккам. Ошол күндөн бери кызыгуум артып, Орто Азия чөлкөмүнө турист катары келем деп ниет кылып койдум эле, эми билим алып жатам. Бул жака келерде апам катуу чоочулаган. Азыр болсо баары жакшы. Нарын шаарындагы Борбор Азия университетинде чет элдик 86 студент билим алат. Ошол эле маалда Кыргызстандын жаштарына дагы башка өлкөлөргө чыгып, чет элдин жашоосун көрүп келүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. 20 жаштагы Айгерим Жанбаева Лос-Анджелес шаарында өткөн Азия эл аралык кинофестивалына күбө болуп келген. 50 мамлекеттин кино жаратуучуларынын башын бириктирген иш-чара ушул жылдын ноябрь айында өткөн. Анда Айгерим фестивалга келген кино жылдыздарды тосуп алуу иштеринде ыктыярчы катары жардамдашкан. Аякта көптөгөн кинорежиссерлор жана актерлор болушту. Алардын бири «Великолепный век» деген сериалда Хирем, ошол актриса дагы ошол жерде жүрдү. Демек ошолорду көрүп фильмди тартууну максат кылып калдыңбы? Ооба, анткени ал фильмдерди мен өзүм дагы ошол фильмдерди көрдүм. Анан ал фильмдер деген көптөгөн адамдардын жашоосун айтып берет. Ошол кинолор боюнча көптөгөн нерсени башка адамдарга көрсөтсөк болот экен. Ушул эле фестивалга 2-чи курстун студенти Роза Аманбекова дагы катышкан. Учурда ал журналистика жана коомчулук менен байланыш адистиги боюнча билим алууда. Лос-Анджелесте өткөн иш-чарада 2 жума ыктыярчы кызматын аткарып, кино индустрия жаатындагы көптөгөн белгилүү адамдар менен таанышканын айтат. Алар менен маектешүү Розаны мыкты тасмаларды жаратууга ышыктандырыптыр. Биз Лос-Анджелеске барганда, ал жакта дагы көп жардамчылар, ыктыярчылар бар. Биз ошолордун эле катарында аларга эмне жумуш керек болсо жардам берип жүрдүк. Мисалы сүрөткө тартып, же болбосо баягы келген кишилер кардарлары менен баягы ошол жол көрсөтүп, андай бүт эле болгон нерселер жумуштар болду. Ага чейин деле мен ушу кино, мисалы кино көргөндө баягы ушул кандай тартылат деп абдан кызыкчумун. Анан кийин бул жумуштан кийин кандай десе менин мотивациям андан да күчтөнүп, эми бул деген жөн эле кыял эмес, кадимкидей максат болуп калды десем болот. Билим берүү мекеме тоо койнунда жайгашса дагы студенттердин өсүп өнүгүүсүнө бардык шарттар түзүлгөн. Окуу жайда кино жаратууну кыялдангандар көп болгондуктан, мында видеокамера, компьютер жана монтаждык программалардын түрү бар. Ошондой эле ар бир студент менен сүйлөшүп, көйгөйү болсо кеңеш бере турган атайын адистер иш алып барат. Мында 130тан ашуун студент бар. Ар биринин мүнөзү ар башка. Чет жактан келген студент болобу, Кыргызстандын башка аймактарынан келгендер болобу, айтор айрым учурда үйлөрүн сагынып, же көн албай депрессияга түшүп кетиши мүмкүн. Буга жол бербөө үчүн ар кандай оюн зоокторду уюштуруп, балдардын көңүлүн көтөрүп турабыз. Ошондой эле чет жактан стажировкага жөнөтүү да
дагы улан кыздарыбызга дем күч берип турат. Борбор Азия университети мыкты окуган студенттерди жылына бир жолу Кембридж университетине жөнөтүп турат. Ал эми абройлуу окуу жайга барып тажрыйба топту. Бул жакта билим алган ар бир студенттин кыялы. Кайыр Жайлообекова, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС, Нарын областы.